Илим жана зикир. Зикир 37. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында отурганда асмандан дүңгүрөгөн үн угулду. Ал башын көтөрүп, бүгүн мурда такыр ачыла элек асмандын бир эшиги ачылды. Андан мурун такыр чыкпаган бир периште түштү, деди. Ал периште салам берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сенден мурдагы пайгамбарлардын бирине да берилбеген эки нур жөнүндөгү сүйүнүчтүү кабарды ал. Алар Фатиха менен Бакара сүрөсүнүн акыркы эки аяты. Булардын кайсы бир сөзүн окубагыла, аны аласыңар. Муслим. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында отурганда асмандан дүңгүрөгөн үн угулду. Ал башын көтөрүп, бүгүн мурда такыр ачыла элек асмандын бир эшиги ачылды. Андан мурун такыр чыкпаган бир периште түштү, деди. Ал периште салам берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сенден мурдагы пайгамбарлардын бирине да берилбеген эки нур жөнүндөгү сүйүнүчтүү кабарды ал. Алар Фатиха менен Бакара сүрөсүнүн акыркы эки аяты. Булардын кайсы бир сөзүн окубагыла, аны аласыңар. Муслим. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында отурганда асмандан дүңгүрөгөн үн угулду. Ал башын көтөрүп, бүгүн мурда такыр ачыла элек асмандын бир эшиги ачылды. Андан мурун такыр чыкпаган бир периште түштү, деди. Ал периште салам берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сенден мурдагы пайгамбарлардын бирине да берилбеген эки нур жөнүндөгү сүйүнүчтүү кабарды ал. Алар Фатиха менен Бакара сүрөсүнүн акыркы эки аяты. Булардын кайсы бир сөзүн окубагыла, аны аласыңар. Муслим. Пайдасы. Эгер Алланы мактаган сөздөр болсо, мактоонун сообун аласыңар, а эгер дуба болсо, дубаңар кабыл болот.